Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагына кош келипсиңер. Сабактын темасы бушуктооштун милдетин сын атооштор жана сан атооштор аткарышы. Бул бизде экинчи сабак бул темага. Сабактын максаты бушуктоошторду кайталоо. Бушуктооштордун милдетин сан жана сын атооштор аткарышына көңүл бөлүү. Аларды сүйлөм ичинен ажыратууга көнүгүү. Бушуктоош деген эмне? Бул теманы өткөнбүз. Баарыбыз билишибиз шарт. Бушуктоош сүйлөмдүн баяндоочу менен байланышып, кыймыл-аракеттин түрдүү белгисин билдирип, канчан ичи, кантип, кандай, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Кыймыл-аракеттин ордун, максатын, өлчөмүн, сыпатын, мезгилин, себебин көрсөтүп, жана ушул өзгөчөлүгүнө жараша орун бушуктооч, максат бушуктооч, өлчөм бушуктооч, сыпат бушуктооч, мезгил бушуктооч, себеп бушуктооч болуп 6 түргө бөлүнөт. Жана бушуктооштордун милдетин сан атооч аткарыш учурунда көбүнчө сан өлчөм жана мезгил бушуктооштордо гана кездешет. Жана алар канчанчы, канча жолу, канча ирет деген суроого жооп берип, сан атоош жана этиш менен турган сөз айкаштар болот. Мисал алсак, 3 жолу кайталоо. Кайталоо деген этишке баш ийип туруп, канча жолу кайталагандыгын көрсөтүп турат. Ал булурду 3 жолу кайталады, эмне кылды? Кайталады, ким кайталады? Ал канча жолу кайталады? 3 жолу деген сөз бул жерде сан өлчөм бушуктооч болуп, анын милдетин сан атооч аткарды. Дагы бир мисал, Юрий Гагарин космоско биринчи учкан. Эмне кылган учкан? Ким? Юрий Гагарин. Канчанчы учкан? Биринчи. Бул жерде дагы бушуктооштун милдетин, сан өлчөм бушуктооштун милдетин сан атооч аткарып жатат. Жана дагы бир эскерте кетүүчү нерсе азыр эле айтып өткөндөй, бул сан атооштордон кийин этиш сөз турса гана алдындагы сөз бушуктооч болот. Алдындагы сан атооштор бушуктооч болот. Андан кийинки көрсөк, демек бушуктооштордун милдетин сын атооштор аткарышында көбүнчө сыпат бушуктооштор болот. Кандай, кантип деген суроого жооп берет дагы. Сын атооштон жана этиштен турган сөз айкаштар болот. Мисалы, катуу сүйлөө, кантип сүйлөгөндүгүн көрсөтүп турат. Мисал алсак, сырттан Асандын катуу сүйлөгөнү угулду. Эмне кылды? Угулду. Эмнеси угулду? Сүйлөгөнү. Бул жерде энин милдетин этиш сөз аткарып жатат. Мына ошол себептен катуу деген сөз кантип сүйлөгөнү деген суроого жооп берет дагы. Бушуктооч болуп калат. Бушуктооштун милдетин албетте сын атооч аткарып жатат. Тынымсыз жүрүү. Бишкек шаарында унаалар тынымсыз жүрөт. Эмне кылат? Жүрөт. Эмнелер? Унаалар жүрөт. Кантип жүрөт? Тынымсыз. Бул жерде тынымсыз деген сөз сыпат бушуктооч болду дагы, анын милдетин сын атооч аткарып калды. Дагы бир жолу эскерте кетем. Демек, сүйлөмдө сын атооштордон кийин этиш сөздөр келсе, демек алар бушуктооштун милдетин аткарып калат. Түшүнүңөр, Анда 161 көнүгүүгө өтсөк, Марс планетасы жөнүндө бизге маалымат берилиптир. Бирок ага чейин жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Болжол менен примерно, узак, дальше, караганда, сравнительно, бир сызыкта, на одной линии, тушма-туш, лицом к лицу, тогошу, противостояние. Кайталаймын. Болжол менен примерно, узак, дальше, караганда, сравнительно, бир сызыкта, на одной линии, тушма-туш, лицом к лицу, тогошу, противостояние. Демек, Марс жөнүндө маалымат алсак, 161 көнүгүү. Марс жерден болжол менен
2 эсе кичине. Анын диаметри 6760 километр. Ал эми Марстын жылы Жердин жылына караганда 2 эсе дээрлик узак. Марстын бир суткасы Жердин суткасынан 37 минутта узак келет. Марс Жерге караганда суук. Анткени күндөн жылуулукту Жерге караганда 2 эсе аз алат. Маселен, тропикалык калкакта түнкүсүн суук 70 градуска жетет. Болжол менен ар бир 2 жылда 2 айда Марс, Жер жана Күн түз дээрлик бир сызыкта болуп калат. Марс менен Жердин тушма-туш келип калышы тогошуу деп аталат. Ушул тогошуунун мезгилинде Марс менен Жердин аралыгы орточо 79 миллион километрге барабар. Бул 79 миллион километр деген эгер Жерден Марска түз учса 40 күндө жетет деген сөз. Бирок түз учуу мүмкүн эмес, себеби күндү айлануу системасында түз учууга болбойт. Мүмкүн эмес деп айтсак болот да. Ошондуктан мына айлануу системасы менен, Жерди айлануу системасы менен гана учуп, Марстын айлануу системасына өтсө болот экен. Ушул гана ыкма менен Марска барып консо болот. Бирок бул аралык аябай көп убакытты талап кылат. Болжол менен 6-7 айга созулат экен Марска жетиш эле. Ошондуктан Марсты изилдөө азыркы учурда оор болуп жаткан учур. Бирок ошентсе дагы көп жакшы ийгиликтерге жетишип, жакында ал жерден өзүбүз билгендей эле тоңгон музду, сууну тапкан. Анда өзүбүздүн темага өтсөк, синтаксистик талдоо. Марс Жерге караганда суук. Анткени күндөн жылуулукту Жерге караганда 2 эсе аз алат. Бул татаал сүйлөм. Биринчи сүйлөм. Марс Жерге караганда суук. Марс кандай суук? Бул сүйлөмдүн баяндоочу дагы баяндоочтун милдетин сынатооч аткарып калды. Эмне суук? Марс. Эмнеге караганда суук? Жерге караганда. Бул толуктооч. Анткени күндөн жылуулукту Жерге караганда 2 эсе аз алат. Эмне кылат? Эмнени алат жылуулукту? Бул жерде толуктооч болду. Эмнеден алат? Күндөн толуктооч. Эмнеге караганда? Жерге караганда. Бул дагы толуктооч болду дагы. Канча алат? 2 эсе аз алат. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу, сан өлчөм бышыктоочу болду дагы. Анын милдетин санатооч жана тактооч аткарып калды. Ал эми Марстын жылы Жердин суткасынан 37 минутта узак келет. Эмне кылат? Узак келет. Канча узак? Эмне узак келет? Жылы. Эмненин жылы? Марстын. Бул сүйлөмдү аныктоочу. Канча келет? 37 минутта. Канчалык келет? 37 минутта. Бул жерде бышыктоочтун милдетин өзүңөр байкап тургандай эле санатооч аткарды. Эмнеден узак келет? Суткасынан. Бул толуктооч. Эмненин суткасынан? Жердин. Бул аныктооч болду. Демек үйгө тапшырма: жаңы сөздөрдү колдонуп, сүйлөм түзүп, ал сүйлөмүңөрдө сөзсүз түрдө бышыктоочтор болушу шарт. Жана ошол бышыктоочтордун милдетин эмне аткарып турат? Көбүнчө санатооч жана сынатоочко көңүл бөлгүлө. Ошондо санатооч менен сынатоочтун алдын сызып белгилеп кеткиле. Түшүнбөсөңөр WhatsApp аркылуу жазып кабарласаңар болот. Саламатта калгыла.